Апаке, ак сүтүң менен айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам, апа. Ошентсе да, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кез. Акыр түбү менин кылган ишимди да туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Кооба, апа, эмесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Кантпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүрдүм. Заманым ушул экен. Балдарды талга таанытып, окутуулууларда курал кармап жоокер болдум. 1 сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып кайра кайтпаймын. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Ыйлаба, апа. Апу, эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлкө кайыр кош. Кош, караңдан айланайын отум. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов.